Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Автокараоке долбоору бир гана сиздер үчүн. Бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолго чыксаң, жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Коомдук 1-канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы Автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто Азат Райымбердиев. Косоңуз кеттик. Среди тысяч лиц и душ я узнал ее. Обернувшись, встретились глазами. Время остановилось, все затаилось. Я будто знаю ее давно. Судьба не случайность, но я встретил ее. Нежная принцесса моя, эти строки только для тебя. Стань моей ты навсегда, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы рядом я всегда с тобой. Звуки саксофона скажут за меня, потанцуй со мной. Силуэтом она одарена, доверчива и, наверное, верит в чудеса. В чувственном танце кружим с тобою. Ты робко смотришь мне в глаза. Не смею обидеть, я буду с тобою. Нежная принцесса моя, эти строки только для тебя. Стань моей ты навсегда, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, буду рядом я всегда с тобой. Звуки саксофона скажут за меня, потанцуй со мной. Нежная принцесса моя, эти строки только для тебя. Ты навсегда, милая моя. Что бы ни случилось, ты знай, буду рядом я всегда с тобой. Звуки саксофона скажут за меня, потанцуй со мной. Битти. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Азат? Жакшы. Азат, кубанычтабыз. Автокараоке долбоору кош кел. Көптөн күткөн коноксуң. Биз азыр Азаттын жаңы ыры менен, акыркы ырларын баштадык десек болот. Принцесса бул ырларды болуш. Принцесса. Бул принцессанын жаңы версиясы 2018-жылында жазылган. Дароо эле мен тааныштырып кетейин. Бизде конокто Азат Райымбердиев, убагында Делмар
тобунун солисти, негиздөөчүсү. Ушул Делмар тобу жөнүндө айта кетчү. 3 адам болчу. Сардар Ралан саксофондо ойночу. Сардар болсо экинчи вокалист болчу. Кайсы жылдары? 2004 болсо керек дейм. 2004-тө башталган, анан 2005-те ушу топ жаралган да. Нурлан Мамакеев да бизге кошуп калды. Ошондой продюсер катары аябай жакшы бизге раскрутка кылып берген. Биринчи ыр Девочка ночь деп аталчу. Анан Принцесса 3-чү ыр болчу, 3-чү автордук ыр. Мен өзүм жазгам аны. Ошондо мындай ой деле болгон жок, хит болуп кетет депчи. Бирок ошондуктан баары эле билип калып турушу ырды. Рингтондо тияк-биякта жүрчү. Делмардын да эң белгилүү ырлары бул Принцесса, Бишкекская ночь, Спасти любовь. Ушу үчөө аябай угармандын жүрөгүндө жакшы так калтырган ырлардын бири. Өзгөчө Принцесса. Өзгөчө Принцесса. Сен ырдасаң кээ бирлер туура эмес ырдап атышат. Эмне эле өзгөртүп койдуң, окшошпой эле калды го дегендер көп. Бирок жаш мындай молодежьту биринчи жолу уккан мисалы угармандар ошолорго жагат. Жаңы версиясы да. Мурунку сунукпагандар. Куплетный эмеси кичине өзгөрүлүп калганда, анан жанакы эски версияны баары ырдап баштайт да. Гармониясы башкача бирок. Истиги сен баштап атсаң жана мурунку Принцесса экен деп. Тону в этих прелестных глазах деп кетет да баары эле. Ошентсең сен башкача баштап жүрүпсүң. Но мен ойлойм ушу передачанын алкагында сенден сурарабыз. Ал Принцессаны да ырдап берсең, ойноп балким. Чыгармачылыкта азыр Кудайым буйрса 2 ыр даяр. Ошонун бирине баштайбыз клипти. Кайсы? Инстаграм сулуусу деп аталат. Ошондой аталат. Инстаграм сулуусу. Азыр ушундай хайп болуп атпайбы ушундай кезде кичине Инстаграм жанагындай мындай бытовой сөздөрдү колдонуп, бираз заманбап сөздөрдү колдонуп, ошо Кудайым буйрса сюжетный клип болот, аябай кызык болот. Анткени ошо сюжетте балким өзүңөрдү билип каласыңар. Ким Инстаграм сулуусу? Азыр көп эле да толтура Инстаграмдын баарын ачсаң эле баары эле өзүнчө эле сулуу да. Эрмектин Инстаграмына кирсең өтө сулуу мындай бала да. Менин Инстаграмда баары эле мындай өзүн аябай сулуу сезишет да Инстаграмда. Ырчын мырзалардан эң сулуу сенсиң ошо. Өзүндө андай эсептебейм бирок. Мирбек айтты да. Мирбек айтты. Азат эң сулуу деди. Мирбек айтса анда Максимов эң уулуу деди. Жакшы Азат, анда кийинки ырга өтөлү? Кийинки ырга өтөлү?
Чоң рахмат. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл ракети менен бардыгын майталайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Делмар тобу 2005 башталса, кайсы жылдары группа токтоду? Не себеп болду? 2008-жылда токтогон. Жаш кездик болот экен, кээде мындай бир-бирибизди түшүнбөй, анан чыгармачылык кадамдар билесиңерди өзүм мындай эмоционалдуу болот, эмоцияга алдырып коет кээде дегендей. Кандай мондайр болбойт эле го депчи. Информачмын деп анан ушундай. Таластык эмессиң? Таластыкмын. Таластык болот, бирок Кара-Балтада төрөлгөм. Кара-Балтада. Ошон чүйдүн таласта чүйдө бар мен. Двойне дерзкий тройзман, да? Ооба. Кара-Балтада төрөлүп. Таластык Кара-Балтада. Жакшы. Анан Делмар ошентип токтоду. Делмар мындай аябай кызык окуялар көп болгон. Делмардын жаңы чогулушкан команда болчу да, анан биринчи жолу «Принцесса менен спасти любовьту» жазып туруп, ошол эле күндө Дима Биландын концертинде стадионго барып 10 миллион деген, 10 миң деген аудиторияга чыкканбыз. Бизде башталды. Козоп койдун кичине. Таластыкта койсо кетти го. Жок, чын болгон окуя бул. 10 миллион бу. Жок, 10 миллион эмес, 10 миң. Спартак стадиону. Ошол Нурлан Байкебизге чоң рахмат. Нурлан Мамакеев продюсер болгон ошол кезинде. Нурлан Мамакеев айтуусунча ал Дима Биландын да продюсер. Ушундай беле. Ушундай беле? Жок, кандай биринчи жолу болуп атат сенде. Жок, бирок чын эле ушундай болгон. Бүгүн эрди жаздырып туруп эле Нурлан айтып атпайбы? Балдар, ушу бүгүн Дима Биландын концерти. Дима Билан менен эме Лазарев келген. Сергей Лазарев. Кайсы? Россия эстраданын 2005-6. Ведущийге жүргүлө балдар, эме ошол жакта бир мындай мүмкүнчүлүк бар, аудиторияда бар, ошол жака барып азыр мен сүйлөшөйүн дейт. Биз ишенбей койгонбуз башында, койчу, кандай эле Разогревке ушундай эле чыгып алып азыр ырларыбыз жаңы эле бүтүп, мына 1 саат болду эме жаздырганыбызга. Жок, жүргөттүлөр дейт. Анан чыктык студиядан, чыгып эле Спартак көздөй кеттик. Анан Нурландын 2 машинеси бар болчу, эме авторыныкычы, ошондон экөө бир лупоглазый, анан джип Чироки. Өзүнчө эле звезда болуп келгенбиз да ошондо Спартактачы баары эле мындай эле карап калышты, ким эле келди могулар. Ошо анан Спартак стадионуна барабыз дагы. Анан биякта отуруп тургула, чыкпай тургула деп туруп кирип кетти. Анан бир 5-6 мүнөттөн кийин чыкты, эки бирканы, артист деген бирканы алып келип алыптыр. Анан бизге тагып туруп, азыр чыкканда силер эми звездасыңар да эми. Эки ырыңар бар. Азыр машинеден чыккандан мындай жай, мындай кирсейип, мындай бой көтөрүп, мындай өзүн звезда сезип киргиле деп атпайбы? Жап-жаш балабыз, кайдагы звезда. Анда да ойду да жок. Анан диалогду угуп атабыз да, Нурлан келип айтып атат ведущийге. Бул Европа плюстун чартында биринчи место алып жүргөн топ, аябай популярдуу, силердин сами заинтересованы этом азыр чыгып кичине разогрев кылып койсун деп, мындай десе. Ведущий да аябай мындай ишенип, все хорошо деп сүйлөшүп алыптыр. Ведущий чыгып туруп: а теперь встречайте, во всех чартах страны занимает первое место молодежная команда группа Делмар дегенде овации 10 миң адам ошон ишенип калышты да, баары кол чабып бизде, аябай соонун тозусу да биз болсо мындай поджилки трясутся, мындай баары титирип турабыз, мындай чыгып алып аябай толкунданып турабыз да сахнадачы. Анан полктун жанына кетип турам. Биринчи жолу принцесса жаңырган ошо кезде, принцессанын бет ачары. Ошол кезде Спартак стадионунда аябай мындай пышный эме болгондо. Бизде мындай аябай мындай воспоминания калып калганда жакшы. Анан ошо жактан мындай ырдын
эмеси кетти да, рейтинги өйдө кетип эле анан ар бир соткада нежная принцесса моя деп калат да. Анан ошол азыр деле мисалы көбүнчө ушул ырларды мага жазып калышат, качан Делмар концерт берет, сольный концерт берет, келмекпиз депчи. Анан Facebook'та бирөө жазып жибериптир, биз эме балабызды, эркек балабызды Делмар деп атын койдук депчи. Группанын атын. Группанын атын. Ошо биз келинчегибиз экөөбүз ошо кезде таанышканбыз, ушул ыр аябай биздин мындай махаббаттын эмеси биздин ырыбыз болчу дейт да. Аябай эметип калат экенсиң да, мындай жылуу сезимдер пайда болуп калат экен. Сүйүнөсүң да. Достор, биринчи жолу мындай жерде Азат Райымбердиев. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't want it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me cry on my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms and you're there. Must stay the night and you're there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't let me cry on the door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms and you're there. Must say imagine you're there. Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't you dare. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I have to choose, Аябай бийик экен. Аракет кылдым, чоң рахмат. Азамат. Чоң рахмат. Теги жаңы эле Алмазбек Шаршеновичтин үйүнүн жанынан өттүк. Көташтагы. Анан сен жаңы эле кылып отсоң, Алмазбек Шаршенович өзү дагы анан жанында жанагы телохранительдер бар мында караштыр келеседечи. Жумуп алып бурдан көрбөй калыптырмын. Кимдир? Мисалы биздин эстрададан азыр сен оюңча бир 5 ырчын айта аласыңбы? Кайсыл ырчы эме калгандарды туура түшүнөт деп ойлойм. Баарын эч ким жамандабайт, бирок эл аралык деңгээлде ошол эле voice, ошол эле голос сыяктуу долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүгү бар деп айта аласың. Сен оюңча таланттуу биздин ырчылар арасынан эркектерби айымдарбы айырмасы жок. Мен кесиптештериме заранее айтып коем, бул жекече менин оюм. Тарынбагыла. Мындай. Тарынсаңар жүрөгүңүзгө жакын албагыла. Тарынсаңар Азаттын каерде экенин билесиз, каерден экенин билесиз, ошол жакка. Биринчиден бизде аябай таланттуу кишилер көп, адамдар, инсандар. Менин кесиптештеримен бул жакшы вокалисттер бул Омар, Мирбек, Арсен, анан Жидеш Идрисова, аябай кыздардан аябай күчтүү, мындай тажрыйбалуу. Дагы Ралия деген эме бар, Делмар кезинде да чыгып жүрчү, азыр чөтө мындай. Бир жигит деп койсун. Бир жигит. Айым, аябай сулуу айым. Карабалталык да просто. Карабалтада жигитче жүрчү да. Ошондой болсо керек. Кээ бир жигиттерди мындай. Туура. Ошондой бар. Болосун да. Эсте эмес жигиттер. Эч деген.
болгон азыр көрүп аябай раллиге каткырып атат. аябай эме ошолор мындай жакшы ырдаган вокалисттердин бирлери деп ойлойм менимче. Чындыгында азыр Аны өзүм деле кошуп койсом деле болот. Табастамдалмын да негизи. ооба сен өзүңдү биринчи кылып койдуң да, туура? Ооба да мындай. Биринчи кетем, анан Калган жанагы төртөө. жанагы төртөө ким эле аттарын унутуп калдым деп. Тамаша достор, тамаша. Чындыгында мен билбейм, Омарда табыстык да. Табыстык, бирбекте табыстык. Анан бирбекте сураган жок, бирок Омар менен сүйлөшүп калабыз, жолугуп калабыз. Ошондо Азат бул эми жөн эле сөз эмес, сени мактайт. Омар сени мактайт. Кубанычтамын. Азат, Чоң рахмат. анан тиги Айбек Замиров деген бар. Айбек Замиров. Тиги эме Азат Ислам Ахматов деп айтат. Ислам Ахматов. Вот ушулар голос деп айтат да. Ушулар булар жана кылды жагын, өйдө жагын алганда, кырганда бакыр. Анан сени аябай мактаган да. Анан сен да бул жерден Омарды мактап атасың. Кээде ойлоп кетет, көңүл сүйлөшүп алгансыңар депчи. Жок, вообще мындай андай келиш. Жакын досум болот, жакшы көрөм. Иним катары, бир тууган иним катары жакшы көрөм. Омар бир тууган иним деп калдың. Бир тууган инимби? Жок, бир тууган инимдей көрөм дедим. Мен тиги Омардан сурагандай бир тууган эжем бар деген да анан. Ойлотпойм кандайча депчи. Тамаша. Бир тууган эжеси бар, мага да айткан. Айтты эле. День за днем я грешил красиво, но не признать не в силах, что не настолько сильно я любил. Не вникая, что мне пророчь, днем ожидая ночь, хочется или не очень, но дарил. Каждый раз убегал с рассветом и не давал ответа, вроде и то, и это, но не в цель. И увидев тебя однажды, рухнул мой мир бумажный, понял я, что хотел. Небо в твоих глазах, я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах, я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах. Эй. Небо в твоих глазах, я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах, я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах. Чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах. Жан рахмат. Баары болчу атат. Чумаков өзү да болчу атат. Дейди. Надо было так спеть. Эми менен Блюнун солисти деп калдык. Темадан алыстабайлы. Эмне болуп ал менен жолугуп калдың? Алматыга бир тойго чакырган болчу да мени. Выступленияга. Анан выступлениядан кийин гримеркада отурсам, бирөө "What I gotta do to make you love me" деп мындай жоону менен ырдап атат да. Мен ойлоп коем, бул эмне деген вокалист экен деп эле кызыгып эле сахнага чыгып карасам, Blue британская группа, эми биздин эме кумирлерибиз да бар, алардын ырында өскөнбүз. Омар да аябай жакшы көрөт.
Эми баары эле билишет да булар. Билесиңер да, what I get it, sorry seems to be дейт го. Ошолорду ошолорду, ошол. Саймон Уэбб мындай кара торлуу балалар эмес беле ошол холдо туруптур. Мен аны менен тааныш эмесмин, жөн эле келип эле can I take a shoot with you деп эле англисча менен сүйлөшүп кирдим да. Анау oh okay it's no problem деп эле аны сүйлөп баштады. Типа бул менин иним болот дегендей мындай депчи, иничегим дегендей мындай деп аны. Ал деле ойлогон жок, ал вокалист экен депчи мындай. Мен ойлоду да жөн эле эме коноктор отурткан болсо керек, мен сүрөткө түшкүсү келип атат депчи. Мен да эме мындай билдиртпей деп койсом, чочуп кетип атпайбы? Аны бул ким депчи. Ал да мени туруп атпайбы мындай, как вызов катары кабыл алды да алчы. Деп мындай. Ал да табастан болду. Дегенден кийин ал мындай вообще эле таң калып калды. Get out of here, типа. Иди отсюда деп койду да. Сен кайдан эле пайда болуп калдың? Откуда ты чё, вообще дурак что ли? This is from a man right here. Listen to me. I'm a clear. Come on. What? Let's see. What's up? Let's see. Let's try. Go away. Okay, man. I love you. Yeah, perfect. Такой голос депчи, аны таң калып аны менен да. Ал тамаша да билесиз. Love you bro деп жакшы эметип. Телефон менен алмашып алдык. Азыр деле жазышып турабыз. Достор, көпчүлүктүн суранычы боюнча принцесса Делмарто Азат Райымбердиев жандуу керек болсо жандуу музыка Азат Райымбердиев менин жардамым жок эле өзү арачы. Ямахада коюшу бала келиптир. Кысылса да ойноп атат. Кетти достор. Тону в этих прелестных глазах без следа, в объятиях твоих нежных хочу быть всегда. Вкус твоих губ, тепло твоих рук согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня одна. Я помню летний город ночной, мы с тобой тихо мы мечтали вдвоем под луной, нежно любя и не тая, прошепчу заветные слова. Лишь тебе, моя любимая, нежная принцесса моя. Знаешь, эта песня для тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был, я всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Стадионда 10 000 киши болчу депчи. Көп жыл калп айтпайын, азыр өзүң айтып бересиң. Казакстанда да иштедиң. Алматыга бардың, Астанага бардың. Ошол жөнүндө айтып берсең, кайсы жылы кеттиң? 2010-жылы кеткен болчумун. 2010. Марсель чакырып калды мени. Марсель, ооба. Марсель таанысыңар. Биздин ырчы Казакстан. Биздин ырчы. Анда чакырабыз. Талантчуу жигит. Сен сүйлөшпөсөң. Мен сүйлөшүп беребиз, албетте. Ошол чакырып калды, келип иштеп кетпейсиңби? Желание барбы деп. Ошол мен жашмын ошондо, ошол кезде почему нет деп ойлоп калдым. Көптөн контрактты сунуш кылган, чогуу иштеп элебитиң мындай деп Казакстанда өзүм студия ачкам. Казакфильмде звукозаписывающий студиям бар болчу. Ошол бирок киндик кан тапкан тамган жерим Карабалта.
Кыргызстанды сагынат экенсиң. Ооба. Анткени Сөзсүз. Казакстан бордошторубуз мындай биз казакпыз, биз мыктымыз деп айтканда мындай патриоттук сезимдер жаралып калат экен ичинде. Мен да кыргызмын, менин да Кыргызстаным бар деп анан Казакстандагы бордошторубуз да аябай мындай белгилейт да, кыргыздар аябай таланттуу экен депчи. Марселди да билет, анан мендерден да Раматылык Батырхан Шукенов биздин кумирибиз болот. Тирүү кезинде бир выступление келип кеткен болчу. Анан отуруп Севердаган жерде. бир 30-40 мүнөттөй отурдук дейм, анан келип менен учурашып орусча менен ты откуда будешь деп менден сурады да. Я с Бишкека, я с Кыргызстана десем. Ты досуна, я же тебе говорил, он нет, не местный депчи. Көбүнчө досторум сурап калышат, казак досторум. Силерде эмне Кыргызстанда аба башкабы же суусу башкабы? Завод эмне кайдан ушу кандай эле жаралып каласыңар ушундай? Завод бар дейсиз. Завод бар ушундай, вокалисттерди чыгарат депчи, бийик үн менен сразу эле опциясы бар мындай. Авангард болсо мындай полный широкий диапазон менен чыгат, кожаный салон. Ага, головной офис токтогулда да коет. Ага. Ошол. Продюсер менен келишим түзүлүп калса, сенин оюңча канчалык деңгээлде алса жардам бермек? Эң негизгиси бул финансы жагынан. Таразага койсо. Финансы жагынан. Азыр анткени ар бир раскруткан клипиң, костюмдарың анын баары эми каражатта турабы? Акча каражат катары жакшы жардам берет. Бирок сен материальный ответственный болуп калып атпайсыңбы? Ошондо жооп бериш керексиң да, же болбой калса сен иштеп ошо акчадан мисалы кутуласың да. Ушундай бир нюанстар бар да. А эгер бизде эстеп кетсекчи азыр 2005-жылы. Жок, анда башкача болчу да. Нурлан Мамакеев Анда башкача болчу да. Мана стадион, ой, Спартак стадион сүйлөшүп берди. Тиякпай калам. Эмне аякта контракт бар беле? Эгер кетип калсаңар. Жок, анда мындай. Андай жок болчу. Биз анда жаш кезде эми ойлогочук да, что там? Жок беле да. Болот. Эгер нарушать этсеңер, мен силерди кечинде кармап алам, тияктап бер. Биз дос катары сүйлөшчүк да, туура. Да, эркекче эле сөз бергенден кийин кармаш керек до концертчи. Кичине бияктай берек болчу, жеңилирээк болчу. Дос катары. Эми брат тура түшүндүм. Жок, азыр деле ошондой негизи, бирок мындай уже контракттар пайда болуп баштады да азыр. Мен гүлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махаббаттын пайдубалын. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып, долондон канатымды айырып алдым. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Комдан көп биздин күндөр өткөн. Келермин аман болсо да бир көпсүн. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп баратам бакыт издеп памир көзүдөй. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп баратам бакыт издеп памир көзүдөй. Senesen kusalıkka sezimimdi, жаздыгы салкын желдин кабагулай. Мен жокто сыйлар жүргем самайынан, тапшырдым ысык көлдүн шамалына. Жокто сыйлай жүрдүп самайын.
калды баарыбыз. Кара Балтада төрөлүптүрсүң, Мен биринчи жолу көрдүм чынында. Кара Балтада төрөлгөм, түйүм Таластан болот, атам Таластан. Апам болсо Чүйдөн, Сосновка айылынан. Кара Балта шаары. Кара Балта шаары. Жайыл району. Туура. Ошо мен 86-жылкымын, 22 февраль, 22 августта төрөлгөм. Чыгармачылыкка мени музыка тармакка вообще менин атам кошкон болчу негизи, анткени өзү убагында институт искусствосын бүткөн. Өзү да аябай мындай чыгармачылыкка жакын, музыканы жакшы көргөн адам. Апам да ырдайт гитара менен. Ошо анан өзүм мектепти бүтүп, Каерде окудуң мектепти? 72-мектепте, Жалмик районунда. Сен ушу 4-5 жаштан анда Бишкекке көчтүң. Бишкекке көчтүк, улуттук консерваторияга тапшырдым. Башында академический фортепиано болчу, классика жагына. Андан кийин эстрадный вокалга которулгам. Бизде ресторанда мындай подработка болчу. Студент кезинде акча-мынча тыйынтып тап, тияк-бияк движение кылып дегендей. Канча тапчыгар эле ошондо? Ошо кезде менде биринчи ал кезде 60 сом эме болчу. Стабильно? Жок, консерваторияда стипендия болчу. 200 сом айына, 200 сом болчу. Жакшы окусаң. Жакшы окусаң. Анан параллельно ресторанда иштеп тап, анча-мынча бир билбейм, ошо кезде бир 150 же 200 сомдой болсо керек. Же 300 сомбу, ошонун тегереги да иш кылса. Бир күндөбү же кандай? Бир күндө, күндө. 150 сом. Бир күндө. Студентке ал кезде жакшы акча да. Сен сонтурбай жашоо. Ошон үчүн музыка жагына тапшыргыла булмайды. Эми примерно болжол мен деле ошол жылдары студент болдук да. Мен 2003 болдум да студент. Анан мен эсимде 100 сом мага бир жумага жетчи. Экономный турбайсың. Аябай эконом. Мен эми Кара Балтада өскөм да. Сен 5 жашында кетип калбадыңбы? Ошо кетпей турсаң, сен да үйрөнбөксүң да. Эми эмне кылчу? Биз баягы жатаканада жашачу. Продукт алып келесиң Кара Балтадан. Ал 100 сом жана маршруткаңа кетет барып келгенге. Тамакты строго жатаканада жасап жечүмүн. Анан Кара Балтага барып келген 20 сомбу, 30 сом болчу. То есть понедельник келем, 6-күнү кетип калам. Ошол. Ошентип 100 сом кетчи. Биринчи гонорарым ошол 200 сом, 215 сом, бирок ведущий болгом. Алып барсам, аны акча бергенде таң калып, ушуга да акча береби депчи. Ооба деп. Серьезно. Сен бекер эле иштемексиң да, эми? Ооба, мен ойлодум да, мен случайно бирөө чакырып калды. Жаштыкка. Центр жаштык бар го, проведёшь деп, ана хорошо деп, ой жок, экинчи курсмун. Жаңы баштаткам, анан мага мен үчүн ушундай чакырып дегенде аябай сүйүнүп, барып алып барып койдум, бир концерт сыяктуу эмеден, анан директорго кирде кошту, анан мен жакпай калды го, ушат го дедим. Мне кирсем де, мастер распишись, 215 сом ушундай берди. Это что десем, это твои деньги, гонорар. А за это платят десем, да? Десем, аябай бай сезип, аны айткым, же дагы болсо чакырып тургула. Всё, ошол жерде постоянно ведущий болуп кеткен болчу. Башка ведущийлер. Ошо карьераң ошодон башталган турбайбы? Ошондон десек болот. Эң биринчи акчаны ошол жерден алгам, калп айтпасамчы. Анан ушул элестет 215 сом мага 2 жумага жетти. Үйгө барып менде акча бар деп. Уверенно жүрдүм, 2 жумачы. Анан кайра түгөндү. Напротив, азиатская красавица. Я про себя отметил, она мне нравится. Так дерзко смотрит на меня и улыбается. С тобой зажжем сегодня, тебе понравится. Великолепие твоих движений, волнующих твоих прикосновений. Дыхание тела и ритм сердца. Ты не забудешь эту ночь, моя принцесса. Бишкекская ночь, все сомнения прочь. Танцуем мы до утра, красавица моя. Бишкекская ночь, все сомнения прочь. Смотрят на меня черные глаза, черные глаза.
твои глаза. Ты скажешь, обними меня, я лишь твоя. Я знаю все твои желания и мечты. Теряю голову от этой красоты. Мы хотим по восточке, голая в моей руке. С тобой мы взлетаем навстречу судьбе. Под нами город нашей любви. Это наша любимая малышка Ви. Бишкекская ночь. Бишкекская ночь. Все сомнения прочь. Танцуем мы до утра, красавица моя. Бишкекская ночь. Все сомнения прочь. Смотрят на меня черные глаза. Бишкекская ночь. Все сомнения прочь. Танцуем мы до утра, красавица моя. Бишкекская ночь. Все сомнения прочь. Смотрят на меня черные глаза, черные глаза. Достар айтып кетели, плюстун үстүнөн ырдадык. Минусы жок болуп калды. Биздин кээ бир эмелер, көрмандар. Деп биз калышат да. Кээ бир жас калышаттар. Ошон үчүн алдын ала айталы, бул плюстун үстүнөн. Сөздөрү Азат ошол бойдон калдыбы? Же кээ бир жерлерин алмаштырдың? Биринчи куплети мурунку куплет эле калган, экинчи куплетте бир аз өзгөрүштөр бар. Малышка би деген. Малышка би деген Нурбек Советовкуновдун эмесин идеясын урдап алгам да. Омар эки урдабады беле. Ошо Малышка би деген өзүмдөй эмеси жаап калдым, эмне чакым деп. Малышка би деп. Рұқсат сұрадың? Эми патенти жок болсо керек деп ойлоп калдым да, бирок эми дос катары бир рет чалып койсун деле болот. Соттош кетиш мүмкүн, да? Кырылыш кетишкен. Жок, Кудай сактасын. Малышка би деп. Апкейин. Малышка деп койду. Карабалта. Малышка К деп. Жок, малышка эмес. Карабалта деген эркек да. Малышка. Малыш деп. Кичинекей кезинде малыш. Малышка. Жакшы идея экен. Братанка деп койсо. Карабалтинская ночь деп. Вот. Все сомнения против. Эми жөнүндө сүйлөшсөк болобу? Жеке жаш жөнүндө сүйлөшсөк болот, ал дегенде. Андай айтып берчи. Азат, жеке жашоо. Андай турмуш курдук. Айжан Асемовой көмүр. Ооба. Дос, жүрүп атасыңарбы деген суроолор көп түшөт да мага. Баарын айтып коеюн. Себеп дегенде клипте тартылган болчу, жаңы принцессанын жаңы версиясында Айжан Асемова тартылган. Ошолда мындай съемкада аябай кызык окуялар болгон. Айжан аябай жакшы кыз экен, тарбиясы аябай жакшы экен. Я золотая сама заплачу дегенде аябай таң калдым да, и ушундай сулуу кыздар. Клип учурунда деле. Деп анда ошонту айткандан пайдаланып 4 кружка ичип алдым. Жок, сама за себя заплачу. Сага эмеспи? Андай кыздар обычно сразу мындай унчукпай эле калышат го. Сама за тебя деген. Сама за тебя заплачу деппи. Ошол аябай мындай тарбиясы жакшы кыз экен, бирок жаш экени көрүнүп турат да, мындай актерский чебери мындай жок экен, анткени фотого түшө берет го постоянно Инстаграмда. Мындай актерлук эмелери жок экен, ошондуктан мен кичине мындай расслабься, подумай, что ты меня любишь деп мындай эметtim да. Элестет мындай эметип деп анан кучактап расслабься там. Всё, мы с тобой потом не знакомы дегенде. Представь, что я заплачу золотой лист. Ошол жакшы ойноп берди, бирок көбүнчө баары эле айтып калышты мындай, эми буюн мындай махабаттын мындай тунук сезимин мындай көрсөткөн жоксуңар депчи, мындай актердук эмелериңер болгон жок. Биз ожидали, что вот вы прям любовь, махаббат будет. Эми мындай эмкиде өзүм эме өз аялымды түшүрөт окшойм. Ошол
Жеке жашоо кандай? Жеке жашоо азыр үйлөнгөнүмө 3 ай болду. Жаңы үйлөндүм. Жакшы. Аты Жаркын. Стоматолог, тиш доктор. Если что, звони. Виниры поставили. Ошол? Жакшы кыз өзү анда атасы таластан, апасы чүйлүк. Ошону билип тура алдыңбы же? Жок, ал случайно болуп калды. Случайно. Андай деле Кыргызстандын өзү кичинекей го, бөлбөйбүз негизи, мындай баардыгына эле жакшы эле эми, мамиле. Бирок ушундай болуп калды да. Өзүбүз да таң калып калабыз. Сосновкада өскөн экен. Бөксө жол. Апасы Бөксө жолдон болот. Серьезно? Сосновкадан ындыйракта Бөксө жол? Ылдый жак, жакын эле да. Жакшы достор. Карабалталыктар чогуу болуп машина айдап бартат. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол ұзақ. Менің көлігімде мініп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қақа? Үйге. Алайға. Азат, чоң рахмат. Алия Сода маркасынан сага эми таласты экенсиң, спагетти алып келдим. Бешбармак эмес, спагетти. Спагетти. Анан урматтуу сенов тили боюнча урматтуу спагетти жейбиз деп. Вот Алия Сода маркасы, анан Жорго таксиден сага акысыз аэропортко чейин жол жүрүү. Чалып туруп эле, мен Азат Райымбердиев, принцесса деп айтасың. Биринчи стадия эми концерттин стадионунда депчи. Вот ал пароль болот. Ошол Жорго таксиден сразу аэропортко акысыз жол жүрүү. Анан Арно деген бир проект бар. Мында сабыр коюн. Бул Арно деген проект видео куттуктоо. Атактуу адамдар өзүнүн эмелерин, көрмандарын видео куттуктайт. Ушул телефон аркылуу байланышып заказ кылышат да. Бардык биздин атактуулардын бардыгы бар. Анан сен да ушул долбоорго кошобуз. Кудай буйруса. Анан Арнонун эмеси, баракчасы акысыз. Музаман деген топ бар бизде. Музаман. 3 жигит ырдайт, сон ырдашат. Сага чейин ошолор келишкен эфирге. Ошол Музаман сени акысыз бир жолу куттуктайт. Ал эми кийинки келген конок, скорее всего, Кайрат Примбердиев, скорее всего. Ошону сен бесплатно куттуктайсың бир жолу. Ответ кылчу. Эмедем да. Финансовый пирамида болсо. Кел анда муну бияка салып коеюн. Уруксат болсо анан эфирден кийин сага жакшы бир пакетке салып берем барын. Оформлять этип. Айген деген мындай көп пакет. Айген жок, бирок эме бар. Башка. Кече бир той баргам. Айдыдан сагынып калган болсо керек баары уже. Акырдан параллельно Көлдө эстейт мындай. моменттер менен эметсең, ортолордо коштошуп калсаң да экен. Жүрмөй өтпөйт. Урматтуу достор, дагы жолу кол чалган болсун. Азат Райымбердиев, Делмардово, биз менен чогуу. Кол чалар менен Инстаграмдан жазууга кеттик. Анда эмесе урматтуу коноктор деп мен. Толқып тұрат көлімдің кентек толқыны, қуанышқа чөміліп көңіл толқыды. Жүріп кеттік көлдің жиегіне, таңды тосылып, қосылғыла бізге келгелі, шығарып шаңына. Сағындырған жайым білді, көлдің жегі ысық құмы салқын жері. Таныстырған, бош жүрекке сезімді. Сағындырған жайым білді, көлдің жегі ысық құмы салқын жері. Соқтандырған, сулап тұрған, жақсы көріп
boş yürek